Бекмамат Осмоновдон келген жол жер асты менен Касымбеков көчөсүнө өтөт. Же түгү менен ал эми Бекмамат Осмоновдон келген Достукка өтөм дегендер, же Курманжандатка көчөсүнө өтөм дегендер жер үстүнө өтүп кете берет. Фургоо сыяктуу болуп. Ал эми Достук көчөсү менен Курманжандатка көчөсү фургоо сыяктуу болуп бириктирип өтүп кетет. Анын үстүндө айдоочуларга тоскоолдук кылбаш үчүн жер үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөк каралган. Анын диаметри 100 метрди түзөт. 4 жагынан 4 пандус, анан 8 лестница каралган. Оштун түштүк батыш тарабы. Сиздерге түшүнүктүү кылып айтканда, каланын Достук айланмасы транспорттук маанилүү каттамдардын бири болуп саналат. Бул жерде 1 мүнөттө эле жүздөгөн унаа кыймылы орун алып, эң негизгиси Өзбекстандан келген коноктор үчүн Оштун астанасы болуп турат. Бул жагдайды эске алуу менен бул жерге 2 деңгээлдүү эстакадалык көпүрө курулат. Анда Бекмамат Осмоновдон келген унаа кыймылы эч тоскоолдуксуз жер алды менен Касымбеков көчөсүнө өтүп кетет. Курманжандатка, Алымбектатка жана Куликов көчөсү Достук айланмасындагы унаа кыймылын күтүп турушат. Ал эми Касымбеков менен Осмоновдон келген автоунаа айланманы 1 саамга чейин бошотпойт. Бул жерде жол тар, жол чырак дагы жок. Мындан улам 1 эстакадалык көпүрө бир учурда 5 негизги проспектидеги унаа жүктөмүн жөнгө салат. Бул жерде азыр көбүнчө круговой чоң болуп, жол кичинекей болуп калганда, анда аны дагы учитывать этип эске алышкан бүт баарын. Бул жактан келгенде деле аябай проп болот. Булар бул жакка тоскоолдук кылбай, Достуктан Курманжандатка көчөсүнө Достук кылбай, ылдый менен эле өтүп кетет. Барсбек ооба, Буриса уникалдуу проекттердин бири болот. Эң биринчиси болуп ушул Памирский көчөсүндө Монуевде жайгашкан. Оштун кире беришинде ал деле уже мындай иштеп жакшы болуп калды. Натыйжасын берип атат. Бул деле биз ойлойбуз, Буриса жакшы натыйжасын берет. Долбоордо жөө жүргүнчүлөр үчүн жер үстүнөн өтмөк дагы бар. Лифт эмес, коомдун бардык катмарына ылайык пандус жана тепкич каралган. Эстакада жол тыгынын 50%га чейин азайтып, кыймылдын коопсуздугун камсыздайт дешет. Стратегиялык жактан аябай маанилүү жол болот. Андыктан бул жерде бир дагы унаа тыгыны болбойт. Ошол эле мезгилде бул тарапка IT ситеде Ош ситеде отпайбызбы? Бул жакта дагы бир чоң микрорайон чыгат, 70 000 адамга ылайыктуу. Булар дагы уже элдер көчүп келе баштайт. Мына быйылкы жылдан баштап биринчи этаптар бүтөт. Ошондо бул жакта элдин саны да аябай көбөйөт. Жол түйүнү деп коебуз, кыргызча, орусча айтканда развязкалар 2024 жылдан баштап башталды. Мына буга чейин андай ачык Ош шаарында практика жок болчу. Жоң гана көпүрөлөр курулган да. Эстакадалык көпүрөнүн долбоорлоо иши аяктаптыр. Жергиликтүү казнадан 1 миллиард сом сарпталат. Оштун астанасы болгон бул аймакта 70 000дүү ири шаарча дагы курулуп жатат. Мындан улам шаардыктар жолду кеңейтип, коопсуз шарт түзүү зарыл дешет. Азыр тар, мына круговой өтө чоң. Анан мына машиналар мындай автоунаалар өткөндө мындай узкийраак да, кичинерээк. Анан жүргүнчүлөргө дагы мына унааларга да ыңгайлуу болгону жакшы. Ошто быйыл 3 эстакадалык көпүрөнүн курулушу башталат. 2 көпүрө Масалиев, Бабыраимов жана Алымбектатка көчөсүн бириктирет. Калага күнүнө 100 000ден ашуун унаа кирип чыгат. Миллионго жакын элдин агымын эске алганда, унаа кыймылы дагы 2 эсеге көбөйөт. Абдумалик Базарбаев, Тейитбек Трибалдиев, Ош ТВ.